Жогорку кеңеш Казакстандагы кырдаалга байланыштуу жааматтык коопсуздук келишим уюмунун аскер жөнөтүү чечимин кабыл алды. Бул кадамды коомчулукта колдошту. Кыйчалыш кырдаалда коңшу өлкөгө жардам берилиши керек деген пикирлерин билдиришти. Мынау Казакстандагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда ар кандай пикирлер айтылып атат. Биз Кыргыз мамлекети жааматтык коопсуздук комитетинин мүчөсүбүз биз мамлекеттин. Бұл чечим мурда эле кабыл алынып, мурда кол коюлган. Бул эгерде ошол жамааттык коопсуздукка кирген мамлекеттердин кайсы бирлерине бир башына ушундай кыйынчылык иштер түшүп кала турган болсо, бирине бири ар тараптан жардам бериш керек. Ал эми Казакстан биздин коңшулаш мамлекетибиз. Казак эли менен Кыргыз эли бир тууган катары жашап келген эл илгертен. Анан эми ушундай кырдаалда Казакстанга биз кайдыгер мамиле кылып, байкоочу катары сыртта туруп алсак, бул жакшы болбойт. Казакстандын президенти кайрылып атат. Коопсуздук жамааттык мамлекеттин баштарына кайрылып атат. Бизге жардам керек болуп атат. Биздин күч структуралар жетишпей атат. Жардам бергиле деп. Мына ушундай учурда сөзсүз жардам бериш керек. Биздин солдаттарды ал жака барганда биздин солдаттар Казак элинин бир тууган Казак элине каратып, же болбосо бир тууган Казак элинин бийлигине каратып, эч кандай кыянатчылык кылбайт. Казак мамлекетинин стратегиялык объектилерин сактоого жардам берет. Армия эмес. Биз керек болсо азык-түлүктөн да жардам беришибиз керек. Эмнеге зарыгып аткан болсо казак бир туугандар жардам берип турушубуз керек. Бул нерсе убактылуу. Убактылуу нерсе. Бу нерседен эч тукумдан киризбеш керек. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев ЖККга жардам сурап кайрылган. 6 январда эртең менен Казакстанда көптөгөн талап тоноолор жана курмандыктар катталган. Мындан улам жөнөтүлгөн аскерлер мамлекеттик имараттарды гана коргой тургандыгы белгиленген. Мына ага карабастан көпчүлүк мындай туура эмес, түшүнүк беришип, туура эмес баа беришип атат. Мына жогорку кеңештерде деле айтып атпайбы? Жок. Биз жөнөтпөшүбүз керек. Буларды ал жака алып барбаш керек, тиги бу деген ой пикирлерди айтып атышат. Жок. Бул Садыр Кожоевич барып эле тиги пикеттегилерди автомат менен атып берген алып барган жок. Ал жерде охраняемый объекты дегендер бар. Завод, фабрика бар. Мына аэропорт деген жерлер бар, автобекеттер бар. Көп ел пайдаланып турган объекттер бар. Ошол жерге караан болуп туруп, мында адамдын саны көп болсо, маселен мен бара албайм да. Мундирчен туруп атпайбы. Жардамга сөзсүз түрдө барыш керек. Ал туура ой пикир. Себеби коңшулаш мамлекет, боордош мамлекет. Кыргыз мамлекети ошо биргелешкен жана бирикме ОДКБ деген уюмга чыныгында мүчө. Анан жана суроо жоопторго жооп берип атып, камчылык ташып айтып кетти. Мен ошонун сөзүнө кошуламын. Жанагы ОДКБнын бюросу жардам берүү керек деп чечкенден кийин аны ошол бардык чилендер аны милдеттүү түрдө аткарыш керек. Анан эми ошол жерде ачык жана так жазылып турат. Ал жерге барып демонстраттарды баспай эмес, ошол стратегиялык объектилерди кайтарып туруш керек. Мындай бул сөзсүз түрдө керек мындай мамлекеттин ортосунда толкундоолордо, немелерде мына биз башыбыздан бир эмес 3 жолу өттү. Мына биздин областтык деңгээлде деле ошо правоохранительный органдар четтен келбесе дагы өздөрү ошол стратегиялык объекттерди кайтарып турду. Бир провокациялык неме болуп кетпесин депчи. Эскерте кетсек, 2 январда Казакстандын батышында суюлтулган газдын кымбатташына байланыштуу наразычылык акциялары башталган. Кийин митингдер өлкөнүн башка аймактарына да жайылган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.